Арбаңыздар ардактуу угармандар жана көрөрмандар, барыңыздарга ысык салам айтам. Барыңыздар Окей радиосуна куш келипсиздер. Анда биз менен чогуу 1 сааттык убактыңызды биз менен чогуу өткөрүңүз. Кызматта журналист Канат Алмамбетов, угуп жатканыңыз үйдөлүк Окей радиосу. Анда келиңиз биз менен чогуу Сыр маек программасында жайдастырып отурганда бир маектешели. Бүгүнкү коногум дагы өтө кызыктуу десем жаңылышпайм. Анткени тааныштыра кетейин, бүгүн бизде мейманда эмгек жолу Афганистанда, Пакистанда окуп эмгектенген, Канадада докторлук изилдөөсүн жактаган, билим берүү социологиясынын доктору, Германияда ЮНЕСКОнун 1-категориясындагы өмүр бою билим алуу жана үйрөтүү институтунда иштеп жаткан Рахат Жолдошалиева эжебиз менен биз маекти баштаган турабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Канат? Кандайсыз? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Жакшы, чоң рахмат. Жакшы. Сизде мындай Германияда азыр Гамбург шаарында аба ырайы дагы жакшы окшойт деп ойлоп атам да. Сиздер көрүп тургандай, бизде башка күндөргө салыштырмалуу күн ачык. Суук болгону менен бирок күн абдан жакшы чаркырап ачылып турат азыр. Артыбызда көрүп турасыздар да, өтө жарык болуп. Интернет булактарынан дагы анча-мынча мындай кабар алып дегенде, быйыл Германияга дагы кар түшүп атат, былтыр мындай болгон эмес эле, өзгөрүп атат деп атат. Чынында ошондой болуп атабы? Чындыгында көп региондордо же штаттарында өтө көп кар жаабылганы айтылып атат. Неме аба ырайы боюнча өзгөрүүлөрдү айтып жатканы менен, бирок мен 2017 жылдан бери Гамбург шаарында жашайм. Бир жылы өтө кургак жыл болсо, кийинки жылы кардуу жыл болуп жатканын көрүп байкап жүрөм да. Ошондуктан менин оюмча быйылкы жылдын аба ырайы кескин эле өтө эле башкача деп айтыш мен үчүн андай эмес го дейм. Эмне дегенде, мүмкүн башка бир штаттарында кар илгери жаабаган, азыр жаап аткандыр, бирок Гамбургда өтө эле өзгөрүүнү көргөн жокпуз. Ар бир 5 жылда бизде Алстер деген көлчө бар. Ошол көлчө тоңуп калат деп айтышат. Анан үстүндө неме тепкендер, коньки тепкендер пайда болот дешет. Быйыл көрө элекпиз. Өзү ошончолук катуу суук боло элек го дейм анда. Бирок негизи өзү Германияда катуу деле суук болбойт, Быйыл мисалы бизде Кыргызстанда аябай суук болду. Сиздер дагы анын таасирин сезе алдыңыздарбы? Ооба, жылдагыдан эми 1-2 градус төмөн болушу мүмкүн. Бирок чындыгында биз эми азыр карантинде отуруп, кээде гана сыртка чыгып атабыз да, эмне дегенде жумушка барбайбыз, үйдө иштеп, анан кечинде чыкканда, үйдө кечке отуруп кечинде чыкканда же түштүк бир саатка чыкканга өтө суук болуп кетет, өтө сууктай сезилет да. Бирок менин оюмча, билбейм, неменин градустардын алмашканы өтө эле кескин деп айта албаймын да. Эмне дегенде, азыркы көбүбүз эле үйдө отуруп, менин оюмча башкача сезилип атабы деп койдум да, быйылкы жылчы. Жакшы. Анан ушул сиздин эмгек жолуңузду кандай болуп башталды эле? Анан ошол жөнүндө бир кыскача айта кетсеңиз. Мен өзү биринчи окууну же болбосо чет тилдер мугалими кесиптик программаны же болбосо дипломду Ош мамлекеттик университетте окуганмын, чет тилдер бөлүмүндө. Андан кийин ошол жерде 2 жылдай жумушка орноп иштеп жүргөндөн кийин 2000 жылдары Пакистанда магистратуралык программага өткөнмүн. Ал магистратуралык негизинен мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча программа эле. Ошол боюнча окуп магистратуралык изилдөөмдү жактаганмын. Андан кийин ошол эле университетте 2008 жылга чейин иштеп жүрдүм. Негизинен мугалимдерди магистратуралык программанын өзүн окутуп жүрдүм. Андан кийин эми университетте иштеш үчүн докторлук программадан бүтүп, жактап, анан кайра университетке мындай жогорурак немеге орунга иштеш үчүн, же болбосо ассистент профессор деп коет.
ошол орунга иштеш үчүн обязательно же болбосо сөзсүз түрдө докторлукту жакташ керек. Ошон үчүн Торонто университетине барып 2009 ал жерде окуумду улантып, андан кийин окуп жүрүп, изилдөөлөрүмдү бүтүрүп, билесиз да, бул эми көп узак мөөнөттүк программа. Андан ошол эле убакытта Түштүк Суданга барып келдим иштеп. Андан кийин 1 жылдай Афганистанда иштедим. Андан Тажикстанда 6 айдай иштедим. Ошентип Канадада эле жүрбөстөн программалык же болбосо изилдөөлүк программа деле эмес, практикалык жактан көбүрөөк иштеп жүрдүм да. Ошо өзүмдүн тематикам боюнча эле эми менин негизги ишим бул дүйнөлүк же болбосо дүйнөлүк билим берүү системаларды изилдөө жана аларды өркүндөтүү боюнча. Ошол боюнча менин негизги кесиптик даярдыгым ошол область же болбосо ошол сферада да. Кыскача айтып кетсем, эми 2017-жылдан бери мен ЮНЕСКОнун ушу 1-категориясындагы институттардын биринде эмгектенип келем. Бул жерде биздин мүчө өлкөлөрдүн системасында политикалык саясаттарды же болбосо саясатты, билим берүү саясатын өркүндөтүү боюнча иштейбиз. Эми негизинен эле биздин институт билимди өмүр бою же болбосо үзгүлтүксүз билим берүү жана билим алуу жана үйрөнүү деген багытта иштейбиз. Ошол боюнча биз саясаттарды изилдейбиз, башка түрдүү мамлекеттердин китептерди, изилдөөлөрдү чыгарабыз. Ошол эле убакытта министерстводо иштеген специалисттердин билимин өркүндөткөнгө, практикасын өркүндөткөнгө дагы жардам беребиз. Жакшы. Анда эми бизде мисалы менде ушундай суроо пайда болот да, биздин билим деңгээлибиз кандай анда? Кыргызстандыкы. Эми бул чындыгында Кыргызстанда билим берүү стратегиясы бар да, ар бир 5 жылда, 6 жылда, 10 жылдык деп бөлүнүп иштелип чыгат. Негизинен биздин Кыргызстандын түрдүү эми көрсөткүчтөр боюнча карап турсак, анда көрсөткүчтөрдүн келген маалыматтын булактары бул эми мамлекеттик булактар болуп эсептелинет да. Мисалга статистикалык бюролордун келген маалыматтарга таянсак, анда Кыргызстанда негизинен эми мен чоң жаштагы адамдар боюнча иштегендиктен, 15 жаштан жогору жаштар жана чоң жаштагы адамдар менен иштегендиктен алар эмне дейсиз? Студенттер менен. Чындыгында студенттер боюнча биз карабайбыз. Биз негизинен бейформалдуу же болбосо расмий эмес формадагы билим алуу боюнча карайбыз. Ал эми студенттер же болбосо техникумдар боюнча башка бир центрибиз карайт негизинен. Жана немеде головной офис деп коет, эми негизги офистеги Парижде жайгашкан, ошолор карайт. Эми кыскача айтып кетсем, Кыргызстандагы көрсөткүчтөр жаман эмес. Эми ошол өзүнө окшош бизге окшогон мамлекеттердин арасында эмне дегенде экономикалык жактан бизде өсүш өтө эле бат эмес, билесиз. Ошого карабастан көрсөткүчтөр өтө төмөн деп айтыштан алысмын. Бирок ошол эле учурда бизде азыркы көрсөткүчтөрдүн өзүнүн үстүнөн иштелип көп иш жүргүзүлүп атат. Эмне дегенде мурда эми маалыматты так жана дана алыш өзүнчө маселе да. Чындыгында аны тестирлөө боюнча азыр деңгээлди өлчөп келип атпайлыбы? Эми мисалга алсак, PISA деп бизде бир жылдап өтө ызычуу жараткан маселе болду. PISA деген жанагы дүйнөлүк тестирлөө 15 жаштагы балдардын тесттеги көрсөткүчтөр өтө төмөн болуп чыкпады Кыргызстанда. 2 жолу төмөн, эң төмөн мамлекеттердин арасына кирди да. Демек, ушул эле маалыматка таянып айтсак, анда ошол 15 жаштагылар азыр эми
менимче 25-35 жаштагылар болсун дейли. Анда чоң жаштагы адамдардын жөн эле сабаттуулук боюнча көрсөткүчтөрү төмөн болуп калышы мүмкүн деп айтмакмын да. Бирок ошону изилдеш үчүн бизде түрдүү бир маалымат жана тестирүү жолдорун колдонушубуз керек да Кыргызстанда. Анысы жок. Менимче билим берүүнүн көрсөткүчтөрү мындай так билүүгө өтө кыйын деп ойлойм да. Ошол тестирүүнү биз сөзүңүзгө аралжы кантип жүргүзүшүбүз керек сиздин оюңуз боюнча? Бизде азыр мисалы үчүн ошол эле PISA-ны өткөргөн Европалык организацияда же болбосо уюмдан ошо өздөрүндө эле дагы бир тестирлөөнүн инструменти бар. Аны PIAC деп коюшат. Ал Кыргызстанда Дүйнөлүк банктын жардымы менен былтыры жаңы бир кызыктуу отчет чыкты. Ал отчетко таянсак, анда ал эми негизинен пилотный гана отчеттой көрүндү мага, бирок чындыгында азыр орус же кыргыз тилинде которулушун карап чыгыш керек. Эмне дегенде бул Дүйнөлүк банктын офисинен да суралыш керек. Бирок менин окуума караганда, анда чындыгында бизде университетте окуп жаткан студенттердин арасында дагы сабаттуулук көрсөткүчтөрү төмөнүрөөк деп айтылып келди. Ал эми маселе чечүү боюнча көндүмдөрү жакшы эле көрсөткүчтөрдү көрсөтүптүр да. Демек бизде негизги болгон бул сабаттуулуктун көрсөткүчтөрүн жогорулатышыбыз керек экен да. Ал деген эмнени айтат? Эмне дегенде булар деген мектепти бүткөн, университетте окуп жүргөн студенттердин арасында жана мугалимдердин арасында жана коомчулуктун арасында жүргүзүлгөн бул көрсөткүчтөр болуп турбайбы? Тестирлөөдөн маалыматы болуп атпайбы? Демек бул коомду жалпылап туруп коомдо сабаттуулук кайсы көрсөткүчтө экенин көрсөтөт да. Бул бир эле окуучулардан эле алынбайт, бир эле университетте окуп жүргөн студенттерден алынган жок. Бул деген жалпы коомдун мындай көрсөткүчү болот да. Демек ошол отчетту чындыгында мен кызыгып жүрөм. Азыр орус жана кыргыз тилдерине качан чыгат экен деп, ноябрда өзү презентация болгон. Ошону карап көбүрөөк биздин элге мындай маалыматты булактары алып чыкса жакшы болмок да. Эмне дегенде бул көрсөткүчтөр эми дүйнөлүк көрсөткүчтөргө салыштырмалуу каралгандыктан биздин коомубуз кайсыл көрсөтүшкө ээ экенин жана ошого таянып кандайдыр бир саясатты жүргүзүш керектигин аныктап турат да менин оюмча. Жакшы. Ошол сөздү жүрүшүндө айта кеттиңиз. Мисалы, өзүбүзгө окшогон өлкөлөрдүн арасында биздин көрсөткүчүбүз жакшы эле дедиңиз да. Эми орто деп койсок болот. Өзүбүзгө окшогон өлкөлөрдүн катарында биздин эгерде салыштырмалуу, мына биз айтып келебиз, кээ бир өлкөдөн биз 10 жылга калып калдык, 5 жылга калып калдык деп айтып келебиз да. Эми бир кайсы бир жактан салыштырганда, балким жол тарабынан, өнүгүү тарабынан дегендей. Өзүбүзгө окшогон өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү менен бизге салыштырмалуу канча жылга артта калып калдык? Мен чындыгында мындай жылдарды айта албаймын аныктап. Эмне үчүн дегенде мындай ойлорду, маалыматты биз кандайдыр бир так изилдөөлөрдү жүргүзүп айтышыбыз керек да. Эмне үчүн айткан салыштырмалуу айтып кеткеним себеби бул негизги көрсөткүч билим берүүгө бөлүнгөн бюджетти да карайбыз да. Ошол бюджет биздин экономикалык статус же болбосо көрсөткүчкө салыштырылып да каралынат да. Демек менин айтканымдын себеби бул билим берүү көрсөткүчтөрү экономикалык көрсөткүчтөргө шартында. Демек өтө жаман эмес деп айтып кеттим, бирок ошол эле учурда биз жакшы эле экенбиз дегенден арттамын. Эмне дегенде биздин совет доорундагы мындай куралып калган система бар эле. Ал эми биздин өлкөдөгү экономикалык көрсөткүчтөрү бар мамлекеттерде мынчалык системанын өнүгүшү жок болушу мүмкүн. Демек ошол үчүн тарыхый изилдөө кылып карап чыгыш керек да. Чындыгында эле ушундай
көрсөткүчтөргө ээ болгон мамлекеттердин арасында Кыргызстан ортобу, жогорубу же төмөнбү дегендичи. Мен эми жалпылап айтып кеттим да азыр. Жакшы. Кийинки суроо болсо ушу жеке оюңуз да. Советтер Союзундагы билим берүү системасы менен азыркынын деңгээлинен салыштырмалуу биз мындай жакшыбы же ошол эле жерде эле баягы тырмышып атабызбы? Дагы билимибизди арттырабыз деп. Чындыгында эки доорду эки деп эмес, мурдагы доор менен Совет доорундагы менен азыркы доордогу билим берүүнүн көрсөткүчтөрүн мен салыштыра мындай так салыштырыш кыйын да. Эмне дегенде ал доордогу система ошол кандайдыр бир өзүнчө экономикалык, политикалык, саясий системага мындай иштеп келген да. Ошол эми алда көрсөткүчтөрү жакшы болчу. Ошондой экономикалык, политикалык, саясий шарттагы билим берүү системасында. Ал эми азыр ошол системаны азыркы коомдук же болбосо азыркы саясий жана экономикалык шартка колдоно албайбыз да. Демек эки башка бул билим берүү системасы ошо бир эле негизинен саясий жана экономикалык шарттарга байланышы өтө күчтүү да. Ал эми азыркы экономикалык жана саясий шартта биздин билим берүү ал да канча көп нерсе кылса болмок деп айтмакмын да. Мисалга алсак, бизде чындыгында 90 жылдары жана Совет доору кулагандан кийин, өз эгемендүү болгондон кийин негизги капитал биздин мамлекетте бул адамдар болгон, адам капиталы. Ошол маалда чындыгында сабаттуулуктагы көрсөткүчтөр өтө төмөн эмес болчу. Бизде жалпы коомдук сабаттуулуктун деңгээли жогору эле болчу. Эми бизде сабаттуулуктун дагы түрдүү ступендери бар да, түрдүү катмарларчы. Ошондо алганда менин оюмча ошондо эгер жакшы саясий чечимдер кабыл алганда, баягы адамдарга байланышкан экономикалык саясат, билим берүү саясаты, саясий саясаттар, политикалык саясаттар болгондо, демек азыр биз адам капиталын колдонуп, жанагы экономикалыктагы өзгөрүүлөргө алып, жакшы көрсөткүчтөргө алып келмекпиз деп ойлоп калам да. Бизде кандайдыр бир убакыт болду да ошогочу колдонгонго. Бирок ошол убакытты биз колубуздан учурдукпу дейм да. Эмне дегенде жакшы сабаттуулук деңгээли жогору калкты мындай буруш керек эле да, экономикалык күч катары колдонуш да керек болчу, пайдаланыш да керек болчу. Менин оюмча ошол болбой калды. Ошол эле учурда мен ойлоп калам, бир негизинен эгер ошондой сабаттуулук деңгээли жогору калк болгондо колдонуу мындай азыр эми жанагы базар экономикасына ылайыкташпаган билим деңгээли эле да. Демек ал сабаттуулук жөнөкөй мындай эми жанагы окуп, билип, анализ деген бир, ал эми ошону башка бир экономикалык, саясий шартта колдонуш бул өзүнчө башкача көндүм да. Демек дал келбестүүлүк болгондуктан менимче саясаттагы мындай так чечкиндүү болбодубу дейм да. Демек менин оюмча ушу эң кызыктуу маал Кыргыз тарыхында 90-жылдан баштап 2000-жылдагы саясат, билим берүүнүн саясатын карап чыгышыбыз керек да. Эмне дегенде мына ошол жылдары бизде мүмкүнчүлүк да болду, ошол эле учурда кыйынчылыктар да болду да. Бирок ошо мен көбүнчө ошо мүмкүнчүлүктү кетирдикпи деп ойлоп калып атам да. Ошондо дагы көчтү түзөп кетсек боло беле дедим да ошол маалда. Чындыгында азыркы билим берүү көп нерсени, билим берүүдө көп нерселерди өзгөртүү керек деп ойлойм. Анан сиз мени бул программага чакыргандан бери дагы бул ошо өмүр бою үзгүлтүксүз үйрөнүү боюнча айтып бер дедиңиз. Эми ошол тууралуу кичине айтып кетсем. Ооба, туура айтасыз. Албетте, эми туура жолго салбасак, көп нерселер мисалы бүгүнкү күндө бир чийки бышпаган сыяктуу да болуп турат. Эми анын баары акырындык менен сиз айтмакчы, элибиз айтмакчы, көч бара-бара түзөлөт деп атпайбы.
Анан мисалы эми баягы өмүр бою билим алуу жана үйрөтүү дегенди, өмүр бою билим алуу дегенде бизде бир ой пайда болот да. Мен өмүр бою үйрөнүшүм керек, окушум керек. Анан көпчүлүк бизде мисалы азыр угуп аткандардын көбүнө деле ой жаралса керек. Өмүр бою биз окубайбыз да. Бизде бул түшүнүк мындай, кандай десем, эми мектептен окуш керек, анан университеттен окуш керек, болду. Анан өмүр бою окугондо деле мындай кабыл алуунун өзү мындай ойду өзгөртүш керек да ал үчүн. Эми ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул эми мен чындыгында биринчи бул өмүр бою үйрөнүү, үзгүлтүксүз билим алуу деген концепция же түшүнүк 70-жылдары Европадагы бир нече уюмдардын документтеринен тапсак болот да. Ал эми ЮНЕСКОнун өзүндө 72-жылы дүйнөлүк бир кызыктуу отчет чыккан. Форенин отчету деп билинет. Мына ошондо Форенин отчетунун негизинде бул мамлекеттер адамдык капиталды жана ошондой эле коомду жакшы демократиялык жолдо жана ошондой эле өзүн өзү өнүктүргөн шарттарды түзүшүн катуу белгилеп кеткен да. Ар бир мамлекет ар бир адамдын потенциалын жогорулатышы керек дегенчи. Ал эми 90-жылдары 96-жылы дагы бир ЮНЕСКонун отчету бул түшүнүктү көбүрөөк прагматикалык жагын колдонуп, негизинен билим үзгүлтүксүз же болбосо өмүр бою үйрөнүү бул мамлекеттик билим берүү саясатында колдонушу керектигин катуу айтып, ошол эле мурдагы Форенин отчетуна таянып, бирок бул эмне үчүн адамдык капиталдын эмне үчүн күчү барын айтып кетет. Мында негизинен бизде Делор деп коет, эми 96 чыккан отчеттун аты Делордун отчету Форенин отчетунан айырмаланып, бул негизги экономикалык немеге байланышын айтып кетет да. Ал эми Фореде бул өзүнчө утопиялык түшүнүк катары кирип калып, көбүнчө мамлекеттер билим берүү саясатында аны мындай жакшы колдоно алышкан жок да. Ал эми 96-жылы бул түшүнүк популяризация болуп, эми көбүрөөк колдонулуп, саясий немелерге дагы көп колдонула баштаган. Мисалы үчүн Европа өлкөлөрү, Чыгыш Азия өлкөлөрү ушул түшүнүктү билим берүү саясатына киргизе башташкан да. Эми аны киргизгенин себеби бул жашы улгайып бара жаткан калкты кайрадан окутуу, кайрадан жөндөмдүктөрүн өстүрүү боюнча ошол эле учурда экономикалык немеге өнүгүүгө салымдарын кошуп турганын карап чыгышкан. Мен негизинен айтып кетейин, эми бул билим берүү, өмүр бою үйрөнүү бул бизге жат түшүнүк эмес. Мисалы үчүн сиз деле айтарсыз, мындай бир жылдын ичинде мындай эмне жаңы нерсе үйрөндүңүз деп, көбүбүз эле үйрөнөбүз да. Эми күндөгү жашообуз бул үйрөнүүнүн немеси да, өзүнчө эле лабораториясы да. Биз күндөгү үйрөнөбүз. Негизинен билим берүү дегенде система өтө консервативная система деп коет, эми орус тилинде аялсак, мындай бат өнүкпөгөн системалардын арасына кирет да. Ошол эле учурда үзгүлтүксүз үйрөнүү же болбосо үзгүлтүксүз билим алуу деген бул түшүнүк жанагы формалдуу эле окуу жайларда эмес, системада эмес, мисалы үчүн мектеп, техникум, университетте эле эмес, андан сыртындагы болуп жаткан практикадан көбүрөөк үйрөнүү дегенди дагы кошуп кетет да. Эми мындай айтып кетсек, бир эми калкты мындай кызыктырып көп нерсеге катыштырса болот да. Мисалга жөнөкөй эле нерсени айтайлы. Технологиянын заманында жашап атабыз азыр. Эми бизде чындыгында немеси смартфонубуз жок, интернет жок, жашоо элестете албасак керек, 5 жылдын ичинде абдан эле мүмкүн эмес.
өтө эле алмашты. Ошол эле учурда мындай мурдагы адамдардын жанагы мени колдонушу дагы колдоно албай атышпайбы көбү. Биз мисалы үчүн 60-50 жаштагы адамдар смартфонду кантип колдонуш керек, интернетти кантип колдонуш керек, этикасы бар бул өзү, булардын дагы ушуларды кантип үйрөнүш керек, булардын баардыгы эмнени билгизет? Буларга дагы ошо чоң мундагы адамдарга да шарт түзүп, аларга үйрөтүү керек ушул көндүмдөрдү. Демек, билим берүү, өмүр бою үйрөнүү деген мына ушундайларга байланышат да. Күнүмдүк эле керектүү көндүм же болбосо жөндөмдөр үчүн. Бир эле жашыбыз өткөндөн кийин барып университетке барайлы деген эле түшүнүк эмес бул. Ага дагы шарт түзүш керек. Чындыгында мен докторантурада окуп жүргөнүмдө пенсияга чыккан адамдар менен кошо докторлугун жактап жүрүштү да. Пенсияга чыгып уже жактап атышат. Мына кызыктуусу да, анан магистратурада көбүнчө жаштар жүрсө, ал эми докторантурада мындай чоң мундагы жашы өткөн адамдар дагы кошо окуп жүрөт да. Демек, бул шарттын баардыгы да эч кандай барьери жок. Адамдар үзгүлтүксүз ушундай программага катышып окуй ала турганы мындай далилдейт да. Ал эми дагы бир нерсе айтып кетейин. Мен азыр жакында бир кызыктуу 2011-жылы бир кызыктуу китеп чыкты. Америкалык Том Вандербилт деген журналист жазыптыр. Эми негизинен бул ошо өмүр бою үйрөнүү, үзгүлтүксүз үйрөнүүнү өзүнүн практикасына эксперименттеп анан жазып атат да, эмне үчүн өмүр бою үйрөнүшүбүз керек? Адам катары, бир эле мамлекет катары, коом катары эмес, ар бир адам эмне үчүн ушу өмүр бою үйрөнүшү керек? Анан эң кызыктуу нерсеси бул жөнөкөй эле сиз айтпадыңызбы, жана биринчи ата эне болгондо дагы биз көп нерсени жаңыдан үйрөнүшүбүз керек. Кантип ата эне болуш керек дегендепчи. Ошол эле учурда таятта болгондо да башкача нерселерди үйрөнүшүбүз керек да. Демек, бул өмүр бою үйрөнүү деген үзгүлтүксүз экен да. Практикабызды эле карап турсак. Анан ушу Том Вандербилттин эң кызыктуусу биринчи эле бөлүгүндө баштайт. 6 жашар кызы шахмат үйрөнгөндү каалайт. Өзү Том өмүрүндө үйрөнгөн эмес экен шахмат ойногонду. Анан кызын үйрөтөйүн деп өзү билбесе кантип үйрөтөт. Анан айтып атпайбы, эң жакшы ата эне, 21-кылымдын жакшы ата энеси катары барып бирөөнү алып келдим, мугалимди. Ошол үйрөт дедим кызымды деп. Анан кийин өзү карап отуруп, өзүнө айтат экен да, эмне үчүн мен деле үйрөнбөймүн депчи. Жашым 40-ка чыкты, бирок эмне үчүн мен үйрөнбөшүм керек? Бул шахмат ойногон бир эле кичинекей жаштан башталбаш керек деп. Анан ошо өзүнүн практикасында биринчи кантип үйрөнгөнүн айтып берет да. Мына ушуну карасаңыз, бул деген кызыктуу бир немелер бар да, шарттар түрткү берет да, үзгүлтүксүз үйрөнгөнгө. Аны сиз мүмкүн көп ата эне үйрөнөт, бирок ошону өмүр бою же үзгүлтүксүз үйрөнүү катары көрүшпөйт да. Биздин институт мына ушул түшүнүктү көбүрөөк жайылтуу. Жана маданиятка, коомдук маданиятка сиңирүү болуп эсептелет. Жакшы. Сиз айтып атсаңыз, мен дагы мисалы ата энелер биз кандай кылабыз? Балдарыбыз бир нерсени үйрөтөбүз десе, бар атаңа бар, атаң билет. Атасы айтат, мен жакшы билбейм. Ошентип отуруп биз да үйрөнбөйбүз, балдарыбыз да үйрөнбөй калат, ошо менен биз үйрөнбөй калат экенбиз. Анан албетте окууга жакын үй бүлөнүн балдары да окууга жакын. Мисалы биз балдарды урушабыз, ай окубайсыңбы, китепти эмне окуп айтасың? Сага окуп, эмне үчүн окуп айтасың дейбиз дагы, ошол эле учурда атасы өмүр бою китеп албагандар бар. Эгерде биз өзүбүз эми айтып атпайбы, ата эненин ошол көргөзгөн, силер айткан кебиңерге караганда силердин кыймылыңар көбүрөөк аларга таасир этет. Силердин кылганыңар таасир этет деп. Анан биз көп учурда өзүбүз окуп туруп, жок дегенде бир кичинекей бир трактатты деле, анан балам окусаң болот десе, балким биздин балдарыбызга дагы таасири зор болот беле. Кандай дейсиз? Сиз жакшы бир мисалды келтирип кеттиңиз. Чындыгында мен өзүмдүн эле жашоо тажрыйбамдан айтып кетсем, биз кичинекей, мен ата энем экөө тең айылда мектепте мугалим болуп иштешчү.
Анан айылдык үй бүлө катары биз дагы көп үй бүлө, көп сандагы эми тууган тушкандарыбыз бар, чоң ата чоң энелерибиздин арасында жашап чоңойгонбуз. Ошондо эртең менен атам апам экөө Жумамедин Шералиевдин китеби бар эле чоң. Анан алып жуманын акырында эми жумуштар бүткөндөн кийин эртең менен турганда ачып алып ырдап беришет эле. Жанагы кыштактын четинде деген ырлары абдан жакшы угулат эле, апам жакшы ырдат. Анан ошону көрүп чоңойдум мен биринчиден. Экинчиден мен кичинекей жашыман атам апамдын китепти көп колдонгонун көрдүм. Эми мугалим катары да булар эми негизинен китеп негизги жумушунун куралы китеп болуп атпайбы? Анан ошол эле маалда биздин айылдык китепкана жакшы иштечү эле. Бир эле айылдык китепкана эмес, биз мектептин китепканасы дагы абдан жакшы иштеди. Бир убакыттары мен 10 жашар экенби, андан да кичинеменби, библиотекада же болбосо китепканада китепти үйгө алып барып окуганга өтө көп неме кылышты да, шарт түзүп беришти да бизгечи. Анан ошондо көп китеп алчубуз. Биз китепканачы эжекебиз бизди көргөндө каччу биздин үй бүлөнү. Эмне дегенде барып эле китеп сурай берчүлүк жумада. Анан мен ошентип көрүп чоңоюп калдым да, эми өткөн заман мезгилде мындай практика өтө кыйын болду. Эмне дегенде китеп алмак турсун, тамак ашка акча каражат жетпей жатты. Ошол эле маалда бизде билим түшүнүк катары же болбосо көрсөткүч катары же курал катары коомдо өтө төмөн деңгээлде болуп калды, түшүнүктүү болуп калды чындыгында. Ошондо баалуулуктарыбыз өзгөрбөдүбү? Менин оюмча ата эне көрсөтүш керек да, күндө эле бакырып, кыйкырып. Мен көп көрөм Кыргызстанда барганда ата эне деген, мен буну англис тили кружогуна жаздырдым, дагы деле сүйлөй элек дейт. Эми мен англис тилинде окуп, англис тилинде иштейм да. Сени менен сүйлөшө албай атат. Кара 3 ай барды ошо курска дейт. Чындыгында ата эне деген бир эле кружокко жаздырып койбостон, ошо өзүнүн немесинде, кыймыл аракетинде көрсөтүш керек да. Жакшы айттыңыз. Бизде чындыгында мына ошол сиз айтып аткан маселени мен докторлук изилдөөмдө карап кеттим. Ата энени көп үй бүлөлөрдө, эми айылдыктарды айтып кетейин, мен айылдык жергесинде бул изилдөөнү жасадым. Китеп сатып алуу практикасы жокко эсе. Эмне дегенде биздин айылда дүкөндөр жок. Айылдарда эле эмес, мисалы үчүн шаарларда дагы өтө аз китеп дүкөндөрү. Же болбосо китептер болсо өтө кымбат. Эми каражат жетишпейт да, андай кызыктуу китепти табаш. Ал эми айылдык китепканаларга бизде инвестиция көп кылына элек. Кыргыз тилиндеги китептерди жаш балдарга табыш өтө кыйын бизде. Демек ушул баардык эле проблема ушул биздин коомдун билим берүүгө, билим алууга мындай баалуулугу кандай экенин деңгээлди көрсөтүп коет да. Бир эле ата эне күнөөлүү деп айтыштан мен өтө алысмын. Эмне дегенде бизде мамлекеттик саясат болуш керек бул тууралуу. Жана ошондой эле коомдук программаларды уюштуруш керек. Антпесе жөн эле сен китеп окубадың, сен билимиң начар деп эле бизде жемелегенде көп кылабыз да. Ошону практика катары көп көрсөтө албай атабыз да. Ооба, туура айтасыз. Жакшы баса белгилеп кеттиңиз. Анан чынында эле мына мен деле өзүм үй бүлөдө, мисалы биздин үй бүлөдө өзүнчө бир ошо китептин полкасы бар эле да. Анан ал жакта атамдын, анан апамдын чогулткан китептери. Анан мен бир жолу окуйм деп ыйладым. Бирок мага беришкен жок да. Эмнеге дегенде ал китепти мен айырып коюшум мүмкүн да. Ал мындай баягы сепке келген бир төшөктөр болот эмеспи үйдө. Алар коноктор келгенде салынат, мындайда салынбайбыз, алар өмүр бою турат да кычыраган бойдон. Мына ушул сыяктуу да кабыл алып коебуз да көп учурда. Анан азыр айтып атпайбызбы? Бирок азыркы учурда мен китепканаларга кирип жүрөм да, баалары азыр жакшы болуп келатат. Анан Кудай буйруса китеп окугандар адамдардын дагы саны арбып баратат да, мурункуга салыштырмалуу. Канча бир жылга салыштырмалуу. Так айта албайм, сиз айтмакчы. Бирок азыр айылдарда дагы ошол баягы окулбаган китебиңди алып барып бер деп китепканалар азыр ачылып атат. Бул жагы чынында эле бизди кубандырат.
Эмнеге дегенде кереги жок китепти үйдө болуп турса алып барып ошо китепканага өткөрүп атышат да. Айылдарда дагы ушундай бир жакшы саамалык башталган. Анан азыр кандай жүрүп атат билбейм. Анан билесизби, мен ушул чет жактан дүйнө жүзүнүн булуң бурчунан адамдар менен сүйлөшүп атып ушул аралыктан эмнени түшүндүм? Ата энеси китепке кызыккан, ата энеси мугалим, ушул жагынан мындай жакын адамдардын кыз уулдары дүйнөнү кыдырат экен дагы, анан татыктуу билим алат экен. Алар жашоосунда ийгиликти жарата алат экенин түшүндүм да. Чынында эле ошондой экен да. Кандай дейсиз? Эми чындыгындачы мен айтып кетем, мына бир эле мугалимдин балдары, кыздары китепке жакын чоңоюп, мектепке жакын билим берүүнү институтка жакын чоңоюшуп эле мындай өздөрүн келечекте башка профессионалдуу жакшы билим алууга мындай үмүттөнүшөт дегенден өтө алысмын. Эмне дегенде менин изилдөөмдө бир кызыктуу нерселерди байкадым да. Мен эми 36 жаш, 15 жаштан баштап 17-18 жашка чейинки окуучулардан түзүлгөн немеде маалыматка таянып айтып атам да бунучу. Мына ушунда мен кээ бирки чоң энелерди дагы интервью маекке чакырдым. Мына ушунда бир кызыктуу болду. Жашы 70ке жакындап калган чоң эне эч кандай мугалимдик кесипти аркалабаган, үйдө отуруп эле 7 баланы чоңойткон, 7-8 баланы чоңойткон чоң эне өзүнүн ушу жубайынан айрылып калганда эми кечки ошо балдарымды кантип багам деп отуруп мындай өтө капаланып отуруп ошо бир нерсе аны алаксытчу экен да, китеп. Ошо балдар уктаганда дейт, аларды төшөккө жаткырып коюп, ушу китепти алып окуп, өзүмдү башкача элестетип, алаксытып, анан кийин мындай чечимдерди чыгарчу элем дейт. Бул карасаңыз, бунун анын неберелери дагы менин изилдөөмдө мындай үмүттөрү, келечекке болгон үмүттөрү мындай башкача дейм да, мүмкүнчүлүктөрдү бир эле Кыргызстандын чек арасында же болбосо Россиядан карабастан башка жактардан үмүттөнүшөт да, башка мамлекеттерден түрдүү кесиптин ээси болгондуктарын үмүттөрүн мындай даана айтып бере алышат да. Демек эмне айткым келет? Бир мугалимдер же болбосо профессионалдуу катмардын эле балдары мындай сыртка чыгып окуй алат дегендик эмес. Демек арабызда бар жөнөкөй карапайым адамдардын профессионалдуу эмес катмардагы үй бүлөлөрдөн да чыккан адамдар бар. Бул негизинен зирек болуш керек дейм да, менин оюмчачы, зирек. Анан өзүнө ишеним көбүрөөк болуш керек да. Бул ишенимди үй бүлө гана жаратпайт, бул коомубуз да, жамаатыбыз дагы жаратат да. Мына айылда мисалы үчүн мен кызыктуу дагы бир нерсени айтып кетейин. Ошо изилдөөдө жүргөнүмдө мен 2 мектептеги барып ошо изилдөөнү жүргүзүп атканымда ошо кыздар көбүнчө кыздар келип мага айтып атышпайбы, ушу айылда чоңоюп, айылда окугансызбы, анан азыр докторантураны Канадада кылып атасызбы депчи. Демек аларга мындай рол модел деп коет эми англис тилинде. Өздөрүнө кумир катары көрсөткөн. Болуп турбайбы, биздин айылдан эле чыгыптыр, биздин айылдан эле окуу программасын бүтүрүп, мектеп программасын бүтүрүптүр. Демек бизде эле ушундай болсок болот экен деген бизде көбүрөөк образдар керек экен деп койдум да. Менин оюмча стимул берген, стимул берген. Эми чындыгында совет доорунда мындай образдарды биз көбүрөөк көрүп чоңоюп калбадыкпы? Мен эми Советтер Союзу кулаганында өтө эле кичинекей эмес элем да. Демек менде ошондой ойлор болду да. Совет доорундагы мектеп же болбосо билим берүү бул азыркы билим берүүдөн өзгөчөлүгү негизинен менин байкашымда жана анализдериме таянсам, анда мындай совет доорунда мектепте жакшы окуган адам бул бир эле мугалимдердин балдары болгон эмес. Бул мектеп өзүнчө мындай эквилибриум деп коет англис тилинде. Мындай башкача мындай колхоздо иштеген эле үйдөн чыккан бала мектепте программаны жакшы билип, жакшы зиректигин көрсөтсө, анда өзүн башка бир кесипке, колхозчу эмес, башка кесиптерге, мугалим болгонго, врач болгонго мындай мүмкүнчүлүктөр ачылчу да. Азыр бизде менин оюмча мындай мүмкүнчүлүктөр аз да. Ошо мектеп бизде үй бүлөлүк, социалдык
немени социалдык статус менен неметип байланышып калыптыр да, өтө чоң. Демек мигранттын баласы көбүн эсе эгер мындай жакшы шартта мындай өспөсө, демек билим берүү анын статусун өзгөртпөйт да азыр биздечи. Ошол эле боюнча кайра репродукция же ошол эле немени ата энесинин социалдык экономикалык статусуна кайра эле статусундай жашай берет дегендей мындай байланыш болуп калыптыр да Кыргызстандачы. Демек билим берүүнүн күчү азыр совет дооруна караганда азыраак, өзгөртүү азыраак деп ойлойм да. Жакшы, ошондо сиздин оюңузду дагы мен жыйынтыктай турган болсом, эми ата энелердин дагы салымы зор, бирок ошол эле учурда мисалы сөзсүз түрдө сен ата энең мугалим болуп же болбосо ушул билим жагына басымдуулук кылбаса деле балдардын өзүнүн бир ички жан дүйнөсүнөн бир зирек болуп окууга болгон, билимге болгон умтулуу дагы пайда болот десек болот да, Мына зиректик чындыгында бул кыргыз изилдөөлөрдө маегимде көп айтат да, балдардын нары жагынан депчи. Мындай сөз көп айтылат экен да, нары жагынан. Билим берүү социологиясында бул балдардын нары жагынан деген бул түшүнүк өтө жакшы мындай изилденген да. Бул негизинен эми бул табигатынан ушундай, же болбосо ата эненин тарбиясынан, дээринен ушундай, же болбосо ата энесинин тарбиясынан ушундай деп экиге бөлүнүп калат да, эки түшүнүк. Чындыгында бул зиректик деле бул немесинен дээринен эмес. Бул бала мындай зирек бала деле кандайдыр бир шартта мындай бир немеге туш болгон, ойго же болбосо кандайдыр бир башкача тажрыйбага туш болгон бала, же байкуу таасирленген да, ошо сөздү таппайт, таасирленген да. Демек зиректик деле мындай табигаттан эмес, немеден дээринен эмес, бул кандайдыр бир неме шартынан, тажрыйбада бул балага таасир тийип, ошондон кичине зиректиги башталат да. Аны эми ар бир бала бул деген ар бир баланын зирегин дагы өстүрсөк болот да дегенге барабар да. Буну жөн эле мен чындыгында совет доорунда деле көрдүм, мектептерде өзүбүз окуп жүргөндө деле, бул нары жагынан жок, урсаң деле кыйкырсаң деле үйрөнбөйт дейт. Бирок ошол баланы мындай билим алуу процесске мындай өтө жакшы киргизүү деген мындай түрдүү усулдарды колдонгондор деле көп болгон эмес да. Алар таштап коет да, мындай бул ушундай немесинен жок, нары жагынан жок депчи. Мен андан алысмын. Мен мугалим болуп, кесип боюнча дагы өзүм иштеп, мындай түшүнүктөн өтө алысмын. Ар бир балада мындай ар бир бала неме да, данекти да, жок данек эмес, жанагы өстүргөнгө болот да, дарак кылыпчы ар бир баланы. Көчөт да. Ага шарт бериш керек. Көчөттү деле кандайдыр карабасаң, эч кандай суу бербесең өспөйт да. Какыраган жерде көчөт өспөйт да. Демек ага да шарт түзүшүбүз керек да. Бул шарттардын бири бир эле ата энеден эмес, бул коомдон дагы, бул мамлекеттик саясаттан дагы. Ошону кылып атабызбы? Биз демек сиз ошол суроолорду көбүрөөк беришиңиз керек да. Ошо ата эненин ролу кандай ушундай шарттар түзгөнгө? Ошолор жашап жаткан неме жамаат же болбосо айылда кандай ушундай шарттар бар? Жана ошондой эле мамлекеттик саясат кандай? Улуттук мамлекеттик саясат кандай? Ушуларды карашыбыз керек да. Сиз бир нерсе айтып кеттиңиз, мектептер азыр көбүрөөк китептерди дүкөндөрүндө китептердин баалары мындай кыйналбай ала турганга, каражатыбызга карап ала турганга болуп калыптыр депчи. Бул эң жакшы жаңылык. Эмне үчүн дегенде, китептин баасы өтө жогору болсо, кайсы ата эне алып бере алат? Совет доорунда деле китеп алыш өтө эле мындай каражатты талап кылчу. Мен сизге бир нерсе айтып берейин, бир окуяны. Эми кичинекей кызмын, мен дагы шоколадты жегим келет. Апам немесин мугалимдик
айлыгын алып мени дүкөнгө ээрчитип барбайбы. Э, Ал жерде ээрчитип барса, мен эми сүйүнүп бардым да, жанагы шоколад, ал жерде комуз деген шоколаддар бар болчу, кара кум деген. Анан ошолорду алып берет деп деме эле сүйүнүп барсам, апам айлыгынын баардыгынын жарымына азык түлүк алып, анан жарымына китеп алып салып атпайбы. Анан 5-6 китеп алса, ушунчалык жиним келип ыйладым ошол жерден эле. Эми мына шоколадты алып бербейсиңби, эмне үчүн китепти алып атасың? Анан карасаңыз, мына энемдин баалуулугу ошо бизге жан азык катары ошо китеп алып берсе, мен жаш баламын, эми ошо көзүм ошо таттуудан карап, таттуудан неметип атат да, самап атат. Демек ушундай жакшы нерсе да. Бизде эми бизде китепти сатып белек кылып берүү практикасы дагы бар деп уктум. Ал жакшы. Бирок ушул практикалар бир эле сөз боюнча калып калбастан, мындай көбүрөөк тараш керек да, коомдун ичине тараш керек. Үй бүлөдө бул кадимкидей эле жана баласына машина алып берет го, же болбосо кызына кукла немеде туулган күндөрүндө. Ошого эле окшош болуш керек да, китеп алып берген. Анан да бир нерсе айтып кетейин, бул биздин институтта ушул боюнча көбүрөөк иштеп атабыз. Мен эми негизинен жана сабаттуулук деңгээли төмөн өлкөлөрдө көбүрөөк иштейбиз. Булардын көбү Африка өлкөлөрү, жана Түштүк Азия өлкөлөрү, жана кээ бирки Латын жана Кариб өлкөлөрү, жана ошондой эле Араб өлкөлөрү. Мында негизинен биз эми биздин эле күндөлүк тажрыйбабызда колдонулган ата эне менен баланын же болбосо үй бүлөлүк үйрөнүү деген концепция же болбосо түшүнүктү жайылтып атабыз. Мында үй бүлөлүк үйрөнүү деген бир муундан экинчи муунга үйрөнүү деген түшүнүк да. Эми анда бир эле ата эне балага үйрөтпөстөн, бала дагы ата энеге үйрөтүш керек дегенчи. Мисалы үчүн бир жөнөкөй эле нерсени айтып кетсек, мына неме телефонду колдонгонду жаш мундагылар бат үйрөнүшөт, ал эми чоң мундагылар үйрөнүшү кыйын да. Ошого биз көбүнчө практиканы көрүп атабыз. Жаш мундагы үй бүлө мүчөлөрү ата энелерине үйрөтүп атат да. Демек ошол эле немени түшүнүктүү процессти биз билим алууга дагы кошо киргизип атабыз, жана ошондой эле башка мамлекетке жайылтып атабыз. Эң кызыктуу түшүнүктөр ушуларды биз да Кыргызстанда көбүрөөк жайылтышыбыз керек. Эми жанагы мен көрүп атам, белгилүү инсандар бала бакчаларга барып, мектепке барып китеп окуп берип атышат да. Бизде анан ошол жакшы практикалар. Ошондой эле эми социолог катары, билим берүүнүн социологу катары мен ал символиканы башкача дагы чечмелейм да. Бизге мындай арабызда жүргөн карапайым адамдардын окуган образдары көбүрөөк керек. Мисалы үчүн, сиз мындай Чыңгыз Айтматов келип балдар бакчада китеп окуп берсе, жакшы бул эми. Бирок жөнөкөй карапайым үй бүлөдөгүлөр бул китепти только мындай чоң жазуучулар окуйт турбайбы деген түшүнүк калып калат да. Ошону мындай жоюш үчүн бул китеп окуу деген баардык эле адамдардын үй бүлөдөн болуш керек деген, практика катары болуш керек деген түшүнүк болуш үчүн мен кызыктуу бир практиканы Финляндияда көрүп калдым да. Финляндияда финдерди билесиздер да. Европанын эң неме боюнча, китеп окуу боюнча немеси пайызы жогору да, калктын пайызы жогору. Европа боюнча бул бир дүйнөлүк эле эмес. Европалыктар көп окуйт, билесиз. Анан бул жерде финдерден министр, билим берүүчү министрлер айтып калды бизге, мындай жанагы немеде стройкада иштеп жаткан адамдын образы жанагы кийимдери менен турат, куруучу да, куруучунун немелери униформасы менен туруп, ошол балдарга китеп окуп атат да. Китеп, бул деген эмнени билгизет? Бул деген анан бир немеде жана медсестранын кийимин кийип, ал китеп окуп атканын көрсөтөт да. Бул деген эми баардык эле катмарда кесиптеги адамдар китепти окуу практикасын колдонуш керек деген түшүнүктү пайда кылат экен да, коомдук түшүнүктү. Бул деген ушундай түшүнүктөр, ушундай практикаларды, образдарды биз кеңири таратышыбыз керек.
жамааттарга барып, мына жамааттардын арасынан карасак, чоң мундагы, жаш мундагы мындай кетепти жакшы зирек окугандар бар да, ошолордун образын көбүрөөк көрсөтүшүбүз керек. Ата энелерге ушу өздөрүндөй эле ата эне балдарга окуп берген практикаларды көрсөтүшүбүз керек. Эми бизде чындыгында рекламаларды карасак кээде шаардыктар окуп атканын көрөбүз да. Мына айылдыктардын образы качан көрүнөт. Мына ушуларды да кошо киргизишибиз керек да, менин оюмчачы. Туура айтасыз. Балабызды уктатып атканда китеп окуп, ойготуп атканда китеп окуп эле ойготсок, анын жан дүйнөсүнүн сезимдерин дагы бир термеп койсок керек деп айтат элем да. Жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Анан албетте бул маек менен эле мен азыр маектешип атып, сиз менен дагы Кудайым буйруса бир убакыт таап маектешишибиз керек экен. Ушинтип убактыңызды бөлүп, бизге бир жакшы маекти куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан жылмайганды үйрөнүңүз. Бул ден соолукка даба дейт экен. Сиздин ден соолугуңуз жакшы. Анткени көп жылмайган адамдын ден соолугу жакшы болот дейт эмеспи негизи өзү эле. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Үй бүлөлүк радионун атынан сизге үй бүлөлүк бакыт тилейм. Кудай буйруса, менин дагы суроолорум бар эле, аны башка күнгө жылдыралы. Кандай дейсиз? Макул. Чоң рахмат ушунча чакырып программабызга конок кылганыңыз үчүн. Угуучулар үчүн кечирим сурайм, кээ бир кээде мындай кыргыз тилинде да бат сөз табыш кыйын болуп калат кээде. Бирок кийинкиде көбүрөөк даярданып чыгып калайын. Эми сиз 4 тилде жаңылмаш толтуруп атпайсызбы? Ошондуктан тилдер аралашып кетсе керек деп коем да. Анан жакшы. Биз болсо, урматтуу угармандар, көрөрмандар, баарыңыздарга дайыр жолу салам. Анан бүгүн бизде конокто, мейманда Германиядагы ЮНЕСКОнун 1 категориясындагы өмүр бою билим алуу жана үйрөтүү институтунда иштеп жаткан Рахат Жолдошалиева эжебиз менен маектешип алдык. Эже, бар болуңуз. Рахат эжебиз экөөбүз көп маектештик, кайсы убакытты тандайбыз, сиздердин убакыт кандай, биздин убакыт кандай деп, анан ошол убакыт сааты мына бүгүн жеткен экен. Сизге болсо үй бүлөлүк бакыт. Рахмат. Чоң рахмат.